Ооздогу бактериялар түн ичинде көбөйөт. Эртең менен тишти жууп, андан соң тамактанган туура. Анткени ооздогу бактериялар түн ичинде көбөйөт. Тиш ооруларынын алдын алуу бул тишти жакшы жууп тазалоо. Негизинен эртең менен жана кечинде жатаарда тишти таза жууп жатуу керек. Эгер тишти кечинде жууп жатпаса, ооздогу бактериялардын саны өтө көбөйүп кетет. Ошондуктан эртең менен тиштерди астынан артынан бардык тарабынан жууп, анан тамактанып, андан соң оозду суу менен чайкап койсо болот. Кечинде жатаарда оозду жуугандан кийин тамак ичпеш керек. Тамактануудан кийин оозду сөзсүз чайкап туруңуз. Тамактанганда өзгөчө эт жегенде тиштин араларына тамактын калдыктары калып алат. Мындай учурда негизинен тишти тиш чукугуч менен тазалаган дагы туура эмес. Анткени тишти туура эмес тазалоо менен бирге бүлөлөрдү жабыркатып алабыз. Тишти чукулаганда жаракаттар пайда болуп, ал жерге тамак аш калып, тиштин түбүнө кирип баштайт. Андан улам жагымсыз жыттар пайда болуп, гингивит, пародонтоз ооруларынын кесепетин алып келет. Тиш тазалаганда кагаз менен же чырпыкты сындырып алып тазалаган дагы туура эмес. Негизинен тишке эч нерсе калып калбашы керек. Эгер андай болсо, тиштерде маселе бар, аралары ачылып кеткен, кариестен жана башка болушу мүмкүн. Тиштердин арасын тазалоо үчүн атайын тиш тазалагыч жип деген бар. Дарканаларда сатылат. Ошол жип менен тазаласа туура болот. Катуу басып, канаганча тазалаган туура болбойт.